Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Адатта профсоюз десе, Советтер Союзунун учурунда бизге бир жакшынакай уюм эске келчү эле. Акыркы кезде профсоюздун эмне кылып, биздин өлкөдө кандай ишмердүүлүк кылып атканын билген сайын булар кайсы жолго баратат, бүт кызаргандын баарын эле өзлөрү бүтүрүп койгонбу деген коомдо көп пикир жаралды. Ушуга байланыштуу жогорку кеңеште атайын комиссия түзүлгөн. Профсоюздун акыркы ишмердүүлүгү, алардын биздеги байлыкка болгон мамилеси кандай болуп атат деп. Ошол комиссиянын акыркы жыйынын мындай жыйынтыктоочу сөзүн кечээ парламенттен Шайлообек Атазов угузду. Бүгүн ушунун айланасында тагыраак өзүнө маалымат алалык. Парламент деген дегеле эмне, кандай ийгиликтерге жетишип атышат жаш депутаттар, кандай өзлөрүнүн алсыздыгы бар, ошонун айланасында өз оозунан угалык деп биз Атазов Шайлообек мырзаны эфирге чакырганбыз. Жакшысыңбы, Шайлоо? Саламатсызбы же? Эми профсоюз деген бул өзүнчө чоң ажыдар. Аны жанагыдай 29 ишкана деп атасыңарбы? Иши кылып ага чейин тарап кеткени канча, эртең бүрсүгүнү тарай турганы канча болуп атат деп жалпы мындай бир эстүү кыргыз ойлонуп койчубуз, бирок эмне болуп аткан жөнүндө билчү эмеспиз. Өзүң оозуңан угайын деп атам, ал эми комиссиянын жыйынтыгы протоколдук тил менен жалпы элге жетпейт. Жалпак тил менен бир түшүндүрчү. Эмненин чын-чынына келсе, ажыдардын куйругун бастың го дейм. Туура айтасыз. Жылыз же, саламатсызбы? Чында бул профсоюз, Кыргызстанда профсоюздар ажыдардын дагы өтө көп башы бар ажыдар болуп калды. Биз мына 1 жылга жакын депутаттык комиссия аныктап, изилдеп, жакшы бир сапаттуу иштеп чыктык. Жең ичинен түзүп алган келишимдер аябай көп. Келишим бул конституция эмес. Келишимди эки тараптуу бузуп, мына жетекчилер иштетем деген адамдарга берсе толук болот. Мыйзам жол берет. Ага калоо керек. Келишимди башка айыл өкмөткө бергенге болот. Пансионат боюнча айтып койгончу, пансионат боюнча. Айбек Алтынбекович, мына Талай Бек Масабиров Айтмаматович дагы ушу боюнча көтөрүп атат. Арслан Баб 300 миллион болбош керек. Анан бир адамдын монополиясы болбош керек деп. 30 жыл кантип бир жерде 300 миң төлөп иштешкен. Иштеп чыгымын комиссиянын төрагасы катары кечээ отчетубузду бердик. Жакшы токтом кабыл алдык. Бир нече пункттан турган. Анан айта турган нерсе, бул профсоюз биздин кыргыз мамлекетинин ичинде да бир мамлекет түзүп алыптыр. Жана ошол мамлекет эч кимге баш ийбей турган укуктарга ээ болуп алыптыр да. Мыйзамдуу түрдө. Өздөрүнүн уставтарын жазып алганда, мыйзамдуу түрдө биз Ысык көл областында, Аламүдүн районунда барып, могул жерде 6 гектар жерди мыйзам сатылып кетиптир. Ушуну 2008 жылы бир айыл өкмөт сатыптыр. Ушу кылмыш ишин козгодуңарбы десең, прокурор айтат, биз буга кылмыш козгой албайбыз. Булар өзүнчө бир уюм, жеке уюм, частный деп эсептешет. Бул Менчик. Менчик деп айтышат. Анан буларга менчик укугун ким берген? 91-жылга чейин ушулардын азыр курамында турган курорттор, лагерлер, балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборлор бардыгы элдики болгон да. Анын айланасындагы жерлер дагы. Анын айланасында жер, арча, суу, бак дарагы менен ушул мамлекеттик болгон да. Буларга чекеден мыйзамсыз кылып кол көтөрүп эле сата берсин деген укукту ким берди? Эмгекчилердин укугун коргосун, башка, бирок биздин байлыктарды сатпасын да десеңиз, жаа бою катышат. Прокуратурасы дагы, милициясы дагы. Анан биз жер-жеринен протокол тапшырмаларды да бердик. Анан 2 ай, 3 ай күттүк. Көп жерлерге запросторду жөнөтөбүз. Мына бизге берип койчу, мына жерди кадастр эмнеге сатып берген? Шаардын ошол учурда мэр эмнеге саткан десеңиз, запросторубузга өтө көп тоскоолдуктар болуп атты да. Кайра чыгып атты, бүт Кыргызстан боюнча запростор чогулттук. Эми ар бир областта сатылган, берилип кеткен, көп жылга арендага берген жерлердин мыйзамсыздыгын көрүп, алардын мамлекеттен кандайдыр бир уч колго өткөнүн көрүп, зейнибиз кейип атты. Жалпы жыйынтыктаганда биз азыр 298 объекттен 164-ü мыйзамсыз сатылып кеткенин аныктадык. Жана бул ошол профсоюздардын курамындагы объекттердин 55%-ын түзөт да.
Жарымынан көбү экен. Жарымынан көбү сатылып кетти деген сөз. Айрыкча Ош шаарынын ичинде көп кеткен. Жалал Абадтын, Ысык Атада, Ысык Көлдө болсо ыйлай тургандай болгон да. Эми негизгиси биз комиссиянын жыйынтыгын чыгарганга чейин деле ар бир комиссия мүчөсүнө тоскоолдуктар болду, звоноктор болду, башка нерселер болду. Буга чейинки комиссиянын 6-созутукуна деле аягына чыгардырбай коюшкан да. Ошол эле президенттик администрациянын ичинде адамдар аралашкандар бар. Мурунку премьер-министрлер, мурунку бир нече депутаттардын алган жерлери бар. Анан карап баары бир канткенде дагы биз азыр президентибизге сунуш берип койдук. Жогорку кеңеш бул ошол айыл өкмөттү укпагандыктан, акимди, губернаторду, мэрди, министрлерди укпагандыктан акыркы бийлик, жогорку бийлик бул президенттен кийинки жогорку бийлик бүгүнкү күндө элдин өкүлдөрү деп биз жалпы 70 депутаттын колдоосу менен чечим кабыл алдык, токтом кабыл алдык. Эми сөзүмдү мындай токетерин айта турган болсом, профсоюз эч кимге баш ийбеген, өзүм билем, өтүгүмдү төргөй элем, сен мага киришкенге акың жок деп калган нерселерин кылып аткан органга айланып тур. Анын ичинде саламаттык сактоо тармагы, билим берүү тармагы, тоо кен тармагы, мамлекеттик кызмат тармактарындагы төрагалары 20-30 жылдан бери эле ошол бир эле адам турган фактылар болду. 29 тармактын бир 6-7 бир нече жолу кылмыш иши козголгон жетекчилер. Алды 78ге чыгып калган адамдар. Анан ошол 164 объекттин мыйзамсыз сатылганына карабастан 41 гана кылмыш иши козголгон да. Жок, 29 кылмыш иши козголгон. Эми чын-чынында бул кызарган жерлер да канча кишинин көзүн кызарткан. Алыңар жетпей калат го, эми токтом чыккан ал өзүнчө, бирок аны ишке ашырыш керек. Ишке ашырыш керек. Бизге азыр бир нече депутаттардын сунушу менен мына сентябрь, октябрда деп убакыт бердилер, бирок ушул жылдын аягына чейин эле ушуну аягына чыгаргыла деген бизге тапшырма болду. Кайра эле комиссиянын курамына. Ким тапшырма берди? Бул сунуш болду токтомго. Депутаттардан ошол Надира Азимовна Нарматова сунуш берди. Жылдын аягына чейин жетишсин ушунун аягына чыгарып деп. Кайтарганын кайтарып, жоопко тартканын жоопко тарттырып депчи. Анан эң негизги биздин аягына чыгабыз деген үмүтүбүз, бул бир үмүт бар. Бул мыйзам. Ушулардын бүгүнкү иштеп аткан мыйзамын өзгөртүп салайлы деп атабыз. Өзгөртүүлөрдү киргизип, алардын ошол 29-уну бир жетекчиге баш ие турган кылып, ал жетекчи мамлекеттин, бийликтин алдында жооп бере турган мыйзамды кабыл алайын деп атабыз. Бул Казакстанда, Өзбекстанда ушундай. Булардын мыйзамдардын эскилиги жеткен. Структурасы дагы өтө мындай башаламан болгон. Анан коррупционный схеманы түзгөнгө толук мүмкүнчүлүк бере турган бир аба ырайы түзүлүп калганда ичинде. Мисалы, бизге кече профсоюздун төрагасы келди, отуруп турбай, урматтуу депутаттар, мына силер комиссия түзүп бизге жардам берип атасыңар. Силерге рахмат. Биз күчү жетпеген милиция, ошо сатып алган мурунку бийлик органдарын аябай кыйналып, кроотторубузду ала албай жүрдүк эле. Мына комиссиянын чечими менен бир жакшы мыйзамдар менен, токтомдор менен жардам бергилечи деп айта алган жок да. Сунуштарыңарды эске алабыз, аны карап чыгабыз. Келишимди биз взаимовыгодно кылып аны карап, сунуштарыңарды бере бергиле. Жөн гана 300 000 сом бир жылына берген жер бар экен Арсланбапта. Ошону 1 миллионго көтөрөм дегенге сиз бере аласызбы десе, биз аны карап көрөлү, биз жалгыз чечпейбиз деп. Кандай гана суроо берилсе депутаттар тарабынан, мен аны чечпейм, биз аны барып карап көрүшүбүз керек деген гана жооп болду. Туура, шайлоо. Эми сиз азыр айтып атасыз, бир жетекчиге баш ийдириш керек деп. Жетекчини да чечтиңерби, ким бара турганын? Жок, жетекчини ошол мыйзамды кабыл алганыбыздан кийин биринчи, экинчи учурдан өткөрөлү. Профсоюздардын ишмердүүлүгү кайсы мыйзам менен кетиш керек. Бир нече жерлерге өзгөртүүлөр киргиз керек. Мисалы, 14-статьяда жазылып турат. Профсоюздун курамындагы объектилер менчиктештирүүгө берилгенге жатпайт деп. Бирок ошол Жалал Абад курорттун ичинде 9 жерди берип салыптыр да. Мисалы, Хакимов дегени 8 жерди кафеси менен, лечебный центрлер менен алып койгон да. Бирок аны ким берген?
Аны профсоюздун өзү берген эмес, шаардын мэри берип койгон. Бул жактан Бишкектен фуги чыгарып берип койгон. Булар мыйзамсыз чечимдер да. Ошол эле силер ошол маселени карап атканда, жана Ыдырыс деген биздин белгилүү жигитибиз тиги пансионаттын жетекчиси менен ызылдашты. Жаакка чабышты. Када, апке. Куда сенен бару? Апке. Көрсө. Ошондо депутаттардын кээ бирөө эми ал дагы өзүн жакшы алып жүрбөйбү дегенге чейин барды. Ошол параллельно кетип атты да. Ал пансионаттын тагдыры кандай экен? Ошол пансионат Ошто жайланышкан. Ошол жаагына чапкан жетекчи Оштогу пансионаттын жетекчиси болгон. Ал жерде 24 гектардан 4 гектары кетип калган, мыйзамсыз. Бул эми Кудайдын эле каалоосу болду. Биздин комиссия иштеп, ушул чындыкты көрсөтө албай атканда ал Идрис параллельно бара калды эле, жаагына чаап көрсөтүп койду да. Ушул депутаттарга дагы чабылышы мүмкүн эле да. Себеби биз 1-2 дагы пансионатка барып комиссия өзүбүз кире албай койдук. Бул уже частный депчи. Ошого бул мен Жылдызжа сизге да ыраазычылык билдирем да. Себеби мына профсоюздардын комиссиясынын мүчөлөрүнүн үнүн төрага катары өзүм бул жерде болгон иштер, мафиянын куйругун тебелегенибиз, булардын бардыгын мен кече 4 саат трибунада туруп жеткире албадым эле да. Себеби убакыт аябай аз болгон. Азыр мен мындай ачып бергенге аракет жасайын. Ар бир курорт, лагерь, ошол кыргыз элинин байлыгы бүгүн басылып алган. Барсаңыз Идристей эле көрүнүш. Биз Идристи чапканын карап туруп, бул чындык. Идис барып жөн сиз буну эмне үчүн алып алдыңыз? Бул элдин байлыгы го дедиле, профсоюздун чечими бар деп койду. 1936 жылгы, 34 жылгы здание. Ооба. Муну Анан? не существует. Ооба. Ошентип анан сатып жүрсө боло берет экен. О немеден сура? Профсоюздан. Профсоюз кайсы мыйзамдар менен берип атат? Ал жерге жетим балдар келип эс алыш керек. Ошол жумушта иштегендер пенсияга чыкканда Элге кызмат кылыш керек да. Элге кызмат кыла турганда алар жеке кылып алып эле элге пайдасы тийбей атат. Анан мына Бишкекте саякат деген Ооба. эс алуу мейманкана бар да. Ошол бир жылына 120 000 сом төлөйт экен мамлекетке бир жылына. Анан аны ошол профсоюздун төрагасы өзүнө арендага алып туруп, арендага өзү кайра Кытайларга арендага берип койду. Азыр болсо $10,000 берип атат. Бирок мамлекетке түшпөй атат, 10 тыйын делечи. Ошондой эс алуу жайлары көп. Мисалы Достукту айтсак болот. Турбаза мына Фере көчөсүндө, Дордойго кетип атканда. Фере көчөсүндө ал 7 гектар жер. 7 тыйын мамлекетке түшүрбөйт, Кытайларга арендага берип койгон. Биз ал жерге бир учурда баягы Диснейлейт салайын дедик. Больница салайын деп көтөрүп чыктык. Мына азыр баягы каруселдер менен ойной турган бак балдар үчүн, балдар үчүн бак жок. Ошондой кылайлы дедик, мэрияга өткөрүп жок. Ошо Кытайга арендага берип койгон, ал жеке адамга кетип атат. Мындай да шело. Бул эми жанагы чын-чынына келгенде силер мүлктүү кишилердин үйүнө барып мүлкүн тартып алган атасыңар. Ооба. Бул чоң каршылаштыкты керек болсо курал кармаганга чейин барат. Бир суроо. Аягына чыгарыңа өзүңдүн саясий эркиң, атуулдук позицияң жетеби? Сен жалгыз болуп калбайсыңбы? Биз 8 депутатпыз. 8 депутат ишенимден, ынтымактан, бүтүн Кыргызстан бардык фракциялардан бар. 8 депутатпыз. 8-ини тең мындай оюн пикирин бурганга аракет кылышты ар жерлерде. Бирок биз бир муштунда эле турабыз барыбыз. Бирок бизге азыр президенттин дагы саясий чечими колдоосу керек бүгүнкү күндө. Анан менде бир ой туулат. Мен эми журналистмин да, силердей депутат эмесмин. Ушул силер алып бардыгын бүткөрүп коюп анан дагы эле ошондой бир жетип аштууга өткөрүп берип койбойсуңарбы? Жок, Жылдызжа, бул жерде биз мисалы мына Жыргалаң дегенди управдылан президенттик өткөн. Да, Жыргалаң өттү. Ушундай эле курортторду биз ошол жер-жеринде эле райондун администрациясына, айыл өкмөттүн баланстарына өткөрүп берсек, мамлекетке түшүп, дотациядан чыгып кетет деген маселе.
Анан биз кайрадан мынол баткакты кайталабашыбыз керек да. Сиз айткандай, биз бир жетекчикесе энергичный, жаш, патриот, ошол мынан бияка 55-ine эми сатылып кетти, анын канча 55%. Мынан биягы дагы ошол көрүнүш болбосун деп, жок дегенде бул жагын сактап калышыбыз керек да. Мисалы азыр Ысык көлдө 21.000 гектар жер бар, Телтору деген пансионат бар. Телтору пансионатына ал ошол айыл чарба министрлик тармагына караштуу экен да. Ошол пансионатка эч ким кире албайт азыр. Биз кароолуну 1 саат звонить этип атып, через кылып ошолдоги жергиликтүү депутаттардын жардамы менен кирдик. Ошол 21 гектарды мамлекетке калтырсак болот да. Ал жанында мамлекет иштете алабы анан? Дагы мамлекет дагы бирөөгө кетирбейби? Жок, мамлекет дегенде ошол шаардык мэриянын балансына. Азыр мисалы ошол жерге Телторуга мамлекет 10 миллион сом бөлсө, кайра эле мамлекетке 100 миллиондогон сомду түшүрө турган кылып туруп иштетсе болот го мамлекет. Демек, чарбанын кишилери ойлонуш керек, Мындай шайлоо. Силер каникулга кетердин астында эми ал парламенттин табигаты. Делететиги 1 жылдан берки келаткан мыйзамдарыңарды алып келесиңер дагы, күү менен бир короого койду айлап келгендей эле күйлөйсүңөр. Мисалы, жанагы чет элдик агенттер жөнүндө, анан массалык маалымат каражаты жөнүндө, ошол эле профсоюздар жөнүндө, эми профсоюздардын чыгарган жанагы силердин чечимиңер башында сен турган үчүн баягы жаш бала, баягы ошол жерде отургандардын көбүндөй болуп чоң акырдан тамак жейлек азырынча деп ишенип турушат. Бирок жанагы массалык маалымат каражаты жөнүндө, анан чет элдиктер агенттер жөнүндөгү мыйзамды мынчалык шашылыш койдуңар? Чет элдик агенттиктер жөнүндө мыйзам азыр биринчи окууга дагы келе элек да. Азыр коомдук талкууда эле турат. Бирок аны эксперттик топтун жыйынтыктары кандай болот, анан биринчи, экинчи, үчүнчү окуудан өтөбү деген маселелер бар. Анын саясий жактары да бар. Мисалы, ал жерде баягы Кыргызстанга келчү гранттардын агымына тоскоол болуп калбайбы деген да пикирлер жаралып атат да. Ал эми профсоюз боюнча мыйзам бул сентябрь-октябрда алып чыгып, өзгөртүүлөрдү гана киргизебиз. Себеби дегенде биз азыр профсоюздардагы курортторду, лагерлерди алган адамдардын чоң мафиялар жатканын билебиз. Тоскоолдуктар көп болот. Генеральный прокуратуранын ичинде ушул жерлерди мыйзамсыз алгандарды кылмыш ишин козгоп, сотко алып кетип атканда токтотуп коюшат да. Мына кечеги жыйынга деле прокуратурадан 1 адам келди. Үчүн областтардан келип, туура биздин Жалал Абадта туура эмес кеткен экен. Мен козгоп азыр кайтарып жатам. Эми кайтарганда алар мисалы $100,000 алса, сатып алган адам мен күйүп кетип атам дейт. Алар почти бесплатный алган жерлер бар да. Жөнөкөй эле ручканы токтом чыгарган. Бирок ал башканын чөнтөгүнө түштү да. Ошон үчүн керек болсо сатып албай эле жөн эле ортодо туруп калган, мына даярдап аткандарды жок дегенде калтырышыбыз керек да. Бизде бир нече азыр мүмкүнчүлүктөр бар. Мейли, мыйзамды алган эмес, мыйзамсыздарын кайтарганда деле мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Кайсыл бир адам 2005, 2008, 2015 жылы туура эмес кылган кадамына жооп бербесе, кантип коом тазаланат? Кантип жетекчилерге биз үлгү көрсөтөбүз? Туура. Азыркы акыбалыбызга тетиги учурун азыркы 70-тен өтүп калган мамлекеттик чиновниктер күнөөлүү. Эми 5 президент алып турган иш. Ошон улам азыркы парламенттин акыбалы, анын табигаты, кээде өзүң карап туруп сырттан кандай өзүңдү кандай туясың? Кээ бирде силерди карап туруп бер жакта эл эмне кыларыбызды билбей кетебиз. Мындай да эже, мисалы парламент бул элдин добушун алып келген эл өкүлдөрү. Бүткүл дүйнөдө бул парламент аткаруу бийлигинен мындай шайланып келгенден кийин ушу эми бийликтин 3 бутагынын бирөөсүңөр. Биз эгер парламенттин ичинде кызыл чеке болуп, кайым айтышып, талкуулап, анан кийин чечимдерди кабыл алганыбызда гана чындык жерге түшөт да. Туура. Жерге түшөт, жана анан эл ошодон пайдаланат. Эгер биз парламенттин ичинде дудук болуп, сиздикиге тийбейм дей берсек, анда биз жабынып алып урдой бербейбизби? Мына кече бир мисал.
Эдил Байсалов силерге туурасын айтты. Туура ишти айтты. Анткени конституция ошондой. Акыбал ошондой. Канчалык силер чечим көтөрбөгүлө ага алыңар жетпейт, ала албайсыңар. Ошону далилдеди окшойт. Кече өлкөнүн өкмөт башчысы мамлекеттик чин берди Эдил Байсаловго. Ошол бийликтин 3 бутагынын алакасын оңдош үчүн кайра конституцияга кайрылбайсыңарбы? Туура, конституцияга карыш керек. Бийлик, президенттик башкаруу, жогорку кеңеш, аткаруу бийлиги деп атабыз, сот бийлиги деп атабыз. Эдил Байсаловго балким бир 6 ай мурун представление берилгендир, ошон убагы келди. Бирок Эдил Байсалов канткенде дагы бир нече жерлерде туура эмес кылып койду. Ал мамлекетте жогорку кеңешти конституциялык стройдон бөлүп карап койду. Парламенттин депутаттары мага силер тапшырма бербегиле деди. Ошол жерде биздин эл өкүлдөрүнүн 30 000 добуш, 25 000, 22 000 алып келген депутаттар элдин атынан ага суроо бергенге, тапшырма бергенге акысы бар. Экинчиси Эдил Байсаловдун силердин берген токтомуңар мага рекомендательный эле характерде карап коем дегени, демек ал вице-премьер токтомдун өз эмне экенин түшүнбөгөндүгүн көрсөтүп койду. Кандай ал жогорку кеңеш чыгарган токтомду аткаруу бийлиги аткарыш керек да. Биз анда эмне үчүн чыгарабыз? Үчүнчүдөн бул ошол президенттин администрациясынын, Акылбек Жапаровдун башкарып аткан администрациясы менен жогорку кеңештин ортосунда чоң бир мындай конфликт жаратып койду. Бул бийликтин ортосундагы бир араздашууга бир чоң жол ачып, ажырымга жол ачып койду. Бул болсо уже конституциялык стройго зака кетирүү деп эсептелет да. Ошон үчүн биз 3 фракция эмне үчүн президентке Эдил Байсаловдун жумуштан отставкага кетишин талап кылып жөнөттүк. Себеби дегенде бул парламент узурпация кылып алды деп атпайбы бийликти. Ошону далилдеп берсин, болбосо кетсин депчи. Анын баягы эркин өскөнү, батышчыл болгону, башка уюмдарды колдогону ал өзүнүн эрки, ал өзүнүн табияты кичинесине чоңойгон. Бирок мамлекеттик этиканы сактабагандыгы, парламентте мисалы асан өсөндөбөстөн жалпы парламентти жамандаганы бул элди жамандаганы. Кандай дейбиз, бирок парламент бар да бүгүнкү күндө. Сөзсүз да. Ошол эле учурда сизге тиги Түмөнбаев чыгып кече катуу айтыштыңар. Ал 9 жашынан берки Кудай экенин билип. Ошол кишинин айткан сөзүндө сизге айтылган, сиз мурдагы бийликтерде мындай кылып жүргөнсүң деген айткан нерсенин бардыгында өзөктө кандайдыр бир билинбеген атаандашууну көрсө болот да. Билинбеген атаандашуу бар. Ал жашыңарга карайбы же позицияңар ошондойбу? Сиз эмне деп түшүндүрөсүз кечээки сөздү? Жок, бул жерде соттордун пенсияга чыкканда 100 миллиондоп алып атканын кыскартуу керек деген Жеңиш Шерматовичтин мыйзам долбоору келбедиби? Ошондо биз мен чыгып ошол бул 20 жылдан кийинки муун кабыл ала тургандай алып келип алыпсыз эрте. Бирок ошого карабастан соттордун мисалы Баткен, Кадамжайдагы туура эмес чечимдерден эл нааразы болуп жатат. Буга биз көңүл бөлүшүбүз керек дегенде ал киши ошол мага фамилиямды айтып атат. Бирок бул мен мисалы 2010 убактылуу өкмөттүн мындай запкысын жеп, кийин Атамбаевдин бийлигинде, кийин Жээнбековдун бийлигинде ар дайым мындай оппозициялык багытта жүргөнүмдү эске албай калды окшойт. Анан сырткары эми бул жерде парламенттин ичинде азыр мен айткандай кайым айтышуу болуп турат, бирок бары чындык чыгып элдин кызыкчылыгы үчүн чечимдер кабыл алат да. Буну мен адаттагыдай эле көрүнүш деп эсептейм. Ал жерде араздашуу, бири-бирибизге душмандык кабыл алып калуу деген маселе болгон жок. Ал кишинин баягы соттордун дагы баягы көз карандысыздыгын, өзүнчө бийлик бутак экендигин эске алгыла. Ошол эле учурда мына Атазов кече шайлоодо сага сот чечим чыгарбады беле. Адилетте ошону эске албайсың дегенде кайрылуу жасады. Чындыгында мен парламентке келишиме соттордун адилеттүү чечиминин негизинде келдим да. Бул шайлоо учурунда, шайлоо эмес баягы балам тоого алып урдат эле 10 жылга камалып кетти, үйүнө поставить этип наша салып коюп отурат. Анан экстремист деп эле алып кирип койду. Анан банкта үйүмдү мыйзамсыз тартып алды, кредитимди төлөп атсам деле деген
элдердин наразычылыгынын катты негизинде менин көтөргөм. Анын шайлоо учурунда соттордун чечиминин туура чыгана чындыгы бар. Меникөсү каттардын эмесин. Бирок биз баарыбир келип парламент чечим кабыл алганда спордон чындык жаралат дейсиздерби? Ошондой чечимге барышты. Анын мисалы 9-нчы адам катары ак жүрөк экени, анын баягы жүрөгүндө кири жок экенин парламенттин баары эле сыйлайт. Ошон үчүн мен сиз депутаттын баардыгы сыйлайт. Ал жерде маселе жок. Маселе биздин депутаттар мындай туура эмес чечимдерди кабыл алуудан коркушубуз керек да. Сиздин мындай бир старт алган капиталды дейин, эми сиз жана спорт дүйнөсүнөн келдиңиз да чын-чынында, күч дүйнөдөн. Ушул жагында Райым Матраимов менен абдан жакшы мамилеси бар. Матраимов менен жаман мамилеси жок эч ким жок экен Кыргызстанда. Биздин президенттердин баарын жакшы мамилеге кылып алыптыр ал киши. Ошол Матраимов жазап берген өзүнүн старт алган капиталы бар дейт. Матраимов менен ошол жагында кандай байланышыңыз бар? Туура айтасыз, Матраимов Райымбек Исмаиловичти мен Кыргыздын мындай меценаты, анан ушул спортчуларга жардам берген жоморт адам катары баалап сыйлайм. Себеби дегенде мен өмүрүмдүн көп бөлүгү спорт менен өттү. Мен спорт чебери болдум, тренер болуп иштедим. Анан бүгүнкү күндө ошол бокс залын куруп берип чакырып, сен мына кыргыздын жигиттерин көтөрүп атасың, спортчуларды, мына ушу спорт залда балдарды машыктырып, анын ичинде эң көбү баягы ата-энеси жок, анан мүмкүнчүлүктө баягы төлөй албаган, анан бирок талант бар балдарды соревнованияларга чыгарганда жардам берип туруп. Бул биздин залыбыздын ачылганына 8 жылдын жүзү болуп атат да. Бирок Матраимовдун спорт залында бир эле бокс эмес, 10дон ашык дагы спорттун түрлөрү, ошол эле волейбол, дзюдо, каратедо, футбол деле баардык тармактарын кылат. Ошон үчүн мен Кыргыздын спортуна жардам берген адамга ыраазы эле болуп айткым келет. Саясатта эми жашсың, сен жаш саясатчыларыңыз үйрөнүп атасың дейли, ошол алипесин саясатын. Анын ичинде мыйзам чыгаруу бул сөзсүз түрдө билимди, сөзсүз түрдө тажрыйбаны талап кылат. Мурдагы эми баягы келечекке кашык салган киши сөзсүз мурдагы парламентте кимдер кандай сүйлөгөн деп бир азыркыларды карап иликтеп бирөөгө окшошкуңар келип, бирөөдөн окуу алгыңар келет да. Ошондо кимди мындай могул депутаттай болсом деп өзүңө мындай бир ичиңден. Мен Ош шаардык кеңешинин депутаты элем. 2 жолу Ош шаардык кеңешине депутат болдум. Анан ошол спорт чөйрөсү сиз айткандай спортчулар, тренерлер алып барып шайлашты. Эми спорт тармагынан келгенден кийин мен алардын укугун коргогонго, бул темада сүйлөгөнгө жана мыйзамдарды кабыл алганга милдеттүүмүн. Ошо 2010-жылы Ата журт Кыргызстан деген Ата журт эле ал кез. Ата журт партиясы келип калды. Анан кийин Камчыбек Кыдыршаевичтин Роза Отунбаевага сүйлөп аткан сөзүн көрүп калдым. Роза Исаковна, кандай биз бул жерде Ош окуясынын күнөөлүүлөрүнө жоопко тартпашыбыз керек экен, ал болсо саясаттарбашыбыз керек экен, алар толуктуу жооп бериш керек да. Бул жерде Ош Жалал Абадта миңдеген адамдын каны төгүлүп кетпеди. Ал жерде инвалид болгондор бар. Кандай эмнеге деп атасыз деп мындай президенттин, ошол кезде президент эле, мындай бетине тике карап, чындыкты айтып, мындан чыгып маселелерди көтөрүп аткандан анан патриот ага экен деп ошол мындай ыктап, ошол жерден алып жүрдүм. Анан кийин көп эле парламентте маселелерди көтөрүп жүргөн ошол эле Текебаев, Мадумаров, ал кезде Мелис Эшимканов деген депутатыбыз бар эле. Раматылык жайы бештен болсун. Анан ушулардын ар бир парламенттин депутатынан өзүмө алган, бирөөсүнөн мындай тайманбай маселе көтөрүштү алсам, бирөөнөн статистика менен коюп иштей билген. Мисалы, Текебаев кандай коет маселени? Ал 4 жүрүштү алдыга билет да. Ошолорду коюп, анан мисалы ошол кезде биздин азыркы президентибиз эле Садыр Нуркожоевич Кумтөр боюнча чыкпадыбы?
кумтөрдөгү фактыларды көтөрүп, ошол экологиянын бузулгандарын көтөрсө, ошол кезде өкмөттүн мүчөлөрү теңсинбей кесип коюп, спикерлер болсо сөзүн токтотуп, микрофонду өчүрүп коюп турган карап, анан мен студент катары, ошол Гор кеңешинин депутаты катары мен дагы парламентке барсам, ушул саясатчылардан бир жакшы жактарын алышым керек экен деп өзүмө максат кылып жүрдүм. Кайсы жаман жактарынан коркуп жүрөсүң? Эми жаман жактардан корккондо адамдын жаман жагын депутат катары жакындан мамиле кылбагандан кийин көп көрүнбөйт да. Бирок кечээ мен бир Элмирза Ракиевичтин кактуска берген маалымат маегин көрүп калдым да. Анан түн 2-ге чейин карап отуруп, Элмирза Ракиевич депутат катары, генерал катары бир дагы депутаттын жаман жагын айтпайт. Ал ошол кырдаалды гана айтат. Ал прокурор да. Анан карап туруп мен ушудан өзүмө бир сөз бердим, демек жаман жагын айтпаш керек экен деп. Жаман жагын айтыш керек, бирок ошол кырдаалды айтыш керек, өзүнө асылбай. Адамдын өзүнө асылбай. Өзүнө эмес, бирге жасалып жаткан кырдаалга. Тажрыйба да, ал киши ошондой жолду басып өттү. Мен эми ошол кайсыл бир чечимдер кабыл алганда, мисалы чек ара боюнчабы, же суу боюнча, же башка бир мыйзамдарды кабыл алганда, ошонун акыбети 10 жылдан кийин келечек муунга бир тийип калбаса экен деген коркунучта жүрөм да. Мындай да, Шайло, эми силер жашсыңар. Силер азыркы менмин деген саясатчылардын күнгөй тескейин биле жүрүшүңөр керек. Анткени убакыт силерге ойнойт, келечек силердики дегендей. Өзүңчө ойлонуп турганда, жанагы спорт сарайыңа, спорт комплекске барып балдарды үйрөтүп атканда, Кыргызстан кайда баратат? Биздин жаш балдар эмне менен алектенип атат? Жүрөгүңдө үйбөйбү? Эми мыйзамдан дагы чарчап барып машыгып атпайсыңарбы? Туура. Эми мыйзамдан чарчап барып машыгабыз, коомго аралашабыз, тамактанчу жерлерде, спорт залдарда мелдеш болгон жерлерге көп барабыз. Мектептерге Кыргызстандын жаштарынын көбүнчө баягы электрондук сигарет чеккендерин көрүп, зээнибиз кейт. Жана көпчүлүк жаштар ушул машыгуу башталганга чейин деле, анан кийин деле болуп аткан учурда деле жүгүрүп келип ушул телефон кармай бергендерин карап, биздин учурда бир машыгууга киргенден кийин биз 3 саат телефон эмес, чакыргандарга да көңүл бурбай ушу тер төгүп, анан чыкчыбыз да. Анан жаштардын жаман агымдарга кирип кетпесе экен деп биз коркобуз. Мисалы, кечээ күнү парламентте ошо Магриштейн деген көкүрөгүнө бир шайтандардын сүрөттөрүн тартып алган бир ырчыны биз кайтардык. Маданият министри сизге талап кылабыз, кирбесин, ал Россиядан куулган экен деп. Эми ошону өзүбүздүн деле кесиптештер, башка коомчулук блогерлер комментарий жазып атат. Неге киргизбейсиңер, биз угат элек депчи. Менин коркконум азыр сиз айткандай. Ал келип ырдагандан кийин бир жок дегенде 100 болсо 500 адам татуировка тартып кулагына сөйкө таккан жигиттер көбөйүп кетпесин деген коркунуч бар да. Демократия да бизде. Себеби дегенде ал ырдагандан кийин жаштар переходный возрастка кирип кетиши мүмкүн да ээрчип. Мисалы мен өзүм да ошону кирип кетпеш үчүн эмне кылыш керек? Силердей бийликте отурган, бийликтин бурчунда отургандар. Биринчиден ошол мамлекеттик идеологиянын сонун бир багыттарын биз аныктап беришибиз керек да. Мына жолго кетсеңер Манас болосуңар. Мына кетсеңер Брусли болосуң, мына кетсең Маргиштейн болосуң деп биз аныктап коюшубуз керек да. Биз аныктай аласыңарбы? Биз бүгүнкү күндө ошол азыр билим берүү мыйзамын министр Канибек Капашевич бир 3 топтомду алып келип бир мыйзам менен алып келип атат. Өткөндө 12 жылга өтөбүз деп келишти. Биз балдардын эртең кыздарыбыз, каникей балдарыбыз Манас болуш үчүн балдар бакчадан башташыбыз керек экен да. Балдар бакчасы азыр биздин билим берүү системасындагы окуп үйрөнүшөт, үйрөнгөндөн кийин эле баягы ОРТга барганда өтпөй калып атышат көбү. Себеби билим берүү системасында программаларыбыз көп эскилиги жеткен дешет да. Ошон үчүн сиз айткандай эл өкүлдөрү билим берүү тармагына, маданият тармагына, жаштар тармагына мына жол менен жүргүлө деп колуна мыйзамдар жазып беришибиз керек деп эсептейм да. Сиз үчүн
билим биринчи кезекте турабы же тарбия биринчи кезекте? Бир алымдан сураган экен. Сиз абдан билимдүүсүз. Кандай десе, сиздин алган билимиңизден адебиңиз биринчи турсун дейт да. Себеби биздин Кыргызстанда премьер-министрлер болгон, 3 кызыл диплому бар. Бирок алар тестти же кумтөрдү же чек араны чечкенде алардын билими мамлекетке болгон сүйүүсүнө таасир бере алган жок да. Ошон үчүн өтө билимдүү, пап, мам деп жүргөндөр бар, чачынын боеп алган жигиттер. Бирок алардын адеби биздин кыргыздын наркына туура келбей атпайбы. Ошон үчүн билимди биз албай койгонго акыбыз жок. Билимди алышыбыз керек. Билимди албасак биз фанат болуп кетебиз да. Кайсы бир жак. Демек, биринчи кезекте тарбия керек. Тарбия туруш керек биринчи кезекте. Мисалы мен каршымын, биздин мөңгүлөрдүн башына, чокулардын башына башка элдин, башка өлкөнүн жетекчилеринин ысмы берилип атканына. Мен жеке позициям ошол. Сиз ушуга кандай карайсыз? Анткени бизде Кыргызда деген ата бабадан келаткан нарк бар да. Ал төрүн эч качан бизде ошон үчүн ата баба суунун башы бол деп койгон. Биз суунун башы мөңгүнү арабтардын атын берип атабыз. Менимче буга жазылбаган мыйзам сыяктуу эле баарыңар каршы чыгып коюшуңар керек эле. Бул жерде ошол мөңгүлөрдүн арасындагы биздин бүт Менделеевдин Чокусу. Бардык элементтери бар деп атпайбы? Мөңгүлөргө, анын ичиндеги алтын кен байлыктарыбызга кайсы бирөөлөрдүн келгени, кол салганы туура эмес. Себеби бул Кудайдан берилген биздин байлыктар. Ал эми алардын аттарын бериши бул мамлекеттин журт башчыларынын саясий чечимдери да. Сиз макулсузбу ошого? Эми бул жерде кечээ мен ошол күнү сессияга катышпай калыпмын. 5000ден ашык чокуларыбыз бар. 3-4 берсе кем кетпейт деген. Макулсузбу ошого? Айтып атышпайбы? Эми бул терең караш керек. Себеби дегенде биздин мөңгүлөрдү берүү менен алар бизге миллиарддаган гранттарды алып келип атабы? Же болбосо аны менен итогунда 20 жылдан кийин Кыргыз келечеги кандай болот, ошого маани бериш керек да. Казиного макул деп добуш бердиңиз. Өзүңүздү туура добуш бердим деп атасызбы? Эми казинону өтө саясатташтырып, анан чыккан блогерлер абдан көп болду. Бүгүнкү күнгө чейин деле жазышат. Биз биринчиден бул мамлекеттин башчысы тарабынан сунушталган. Эми мамлекеттин башчысы алып келсе эле макул дей бересиңер. Экинчиден көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Ал эми казинонун зыяндуу жактарын бүгүнкү күндө ошол Турцияда, Сауд Арабияда, Малайзияда бул нерселер бар, бирок алар өзүнүн улутуну киргизишпейт. Ал эми биз ким кепилдик берет? Бизде казинолор ачылып атса, кыргыздар ичине кирип ойнобойт деп. Ким кепилдик берет? Силер эмки 1-2-3 жылдан кийин кетесиңер. Аманчылык болсо кайра шайланып келерсиңер. Бирок силер мындай биздин ата бабанын менталдуу түрдөгү сабактарыбызга карабай туруп макулдугуңарды берип атасыңар. Бул жерде мисалы казинону эмне үчүн каршы болуп атышат? Себеби дегенде биринчи эле критерий казино арам деп атышат да. Сиз эмне кыргыздар аны ошондой эле түшүнөбүз биз. Ошондой деп атышат. Биз ошолорго анда давай көр такыба болбостон, урматтуу Асан Үсөн, анда эмнеге сүткорлук менен 35%га чейин алып аткан банктардын эмесин карабай атасыздар дедик. Бир алым чыгып туруп, бир алымдар кеңеш, урматтуу жогорку кеңеш Айта албады. Урматтуу жогорку кеңеш мына арам деп айтса, мен айттым, алымдарды чакырыңыздар, бизге определение берип койсун деп. Анан алар айтат, мына бүгүн Кара-Балтада, Токмокто аюу компаниялары арак чыгарып атышат. Же болбосо бул арамдардын катарына кеткен Кыргызстанда толгон токой нерсе болуп атат. Биз эмнеге казинону бөлүп жөө арам деп, калгандарыны жүрө бергиле деп карашыбыз керек. Биз анда конституцияны өзгөртөлү дагы Кыргызстан Ислам Республикасы деп туруп жарыялап, мындан кийин Кыргызстанда казино да кирбесин, сүткорлук да болбосун, процент да берилбесин, чочкон эт да сатылбасын. Бул жакта бүт арамдын баары чыгып кетсин, Кыргызстан таза ислам шарияты менен жашайбыз деген конституцияга барышыбыз керек деп. Анан Шайло, бул жерден силер
тимеле бул болсо бул болсо бул дегенде. Мен сиздин жеке өзүңүзгө, сиз жанагы балдарды тарбиялап аткан машыктыруучу балдарды карап туруп, жанагынтип электронду тамеки чеккенде кыжаалат болом деп атасыз. А казино андан да чоң да. Алынын биз билбеген, кыргыздар билбеген махинациясы канча. Шыршовду кармап келип элек биздин энергетикада толтура махинация жазып атат, ал дагы эле жүрөт. Шапарт деп. Мен сиздин ошого макул деп добуш бергениңизге да башкалар жөнүндө кеп жок. Казино мындай да, мисалы биз байкап эле турдук, бул казино макул болобузбу, болбойбузбу, биринчиден бул мыйзам өтөт. Баары бир. Баары бир. Эмнеге? Башынан ошондой сценарий менен келатат. Демек ал мыйзамдын автору башка жакта жаткандыр. Биринчиден өтөт, бирок өткөндөн кийин Кыргызстанда иштей албайт экен. 2 жыл өттү, бир жерде иштей албайт булчу. Мисалы ушул казинону сунуштаган. Эми анда сунуштады, президентке жаман көрүнбөйлүк макул добуш берип коелук, баары иштебейт Кыргыздарда деп койдуңар. Дегендей да. Мисалы казинону сунуштагандар ойлободу да, что ушу казинону киргизсе келе Кытайдагы мала бүт дүйнөдөгү миллиардерлер кирип кетет деп ойлошту да. Демек кыргыздар да бир жолу далилдеди, сырттан келген мындай нерсе кире албайт. Өтөт экендиги, биздин наркыбызда бул бааланбайт экенини сунуштап аткан президентибизге чейин жеткирип сунуштап аткандар эске алган жок да. Өкүнбөйсүңбү депутат болуп келгениңе? Балким башка жерде реалдуу өзүң чечим чыгарган жерде иштесең. Жок, мен табиятымдан өзү депутат болгон мага түшөт. Жагат. Студенттик күндө мектепте деле староста болуп жүрүп, анан айрыкча ушул гор кеңеште турганымда. Балким аткаруу бийлигине барсаң. Аткаруу бийлигине мен бардым. Мэриянын алдына тазалыкты жетектедим, автотранспорт тармагын жетектедим. Аткаруу бийлигинде ошол мэрге көз каранды болосуз. Эч кандай ошол кичине бюджетиңиз бар. Аны ушул конок келсе ага кетет. Жок, ошол бюджетиңиз бар, чоң иш жасайын десеңиз жетишпейт. Анан кийин сөккү угуп, токмок жеп, башка. Бирок аны биз аткаруу бийлигин дагы үйрөнүшүбүз керек, мамлекеттик кызмат. Бирок мен өзүмдү ошол элден мага болгон үмүтүн, шайлоосун, тандоосун, аманатын аткарышым керек деп эсептейм. Демек, жогорку кеңеште ыңгайлуу экен, аны жасаган. Азыр ыңгайлуу. Себеби мен бир 10 жылдын тегерегинде тренер болуп иштеп калдым. Таиландка, Турцияга, Южный Кореяга, Монголияга көп балдарды алып чыктым. Анан биздин ошол баягы спорт тармагында айрыкча мыйзамдар өтө эскилген, жетишсиз экен көрүп, бул ишти жогорку кеңеште гана чечиш керек экен деп өзүмө убада бердим. Жана келер менен ошол Жусупбек Коргонбай уулу, Шайырбек Кыдыршаевич мен үчөөбүз спорт мыйзамын экөөнү жазып, азыр өткөрүп, бүгүнкү күндө бердик да. Анан көпчүлүк мен 10 кайрылуу кылсам, ошонун бир 6-7си спорт, жаштар жөнүндө кайрылуу жасайм. Бул мен клеткама, денеме, сөөгүмө чейин сиңип кеткен. Анткени ошол тармакты жакшы билесиз. Спорт, бокс перчаткалерди мен балыштын алдына коюп алып уктаган күндөрүм болгон. Өзбекстанда, Украинада, Мароккодо, Анапада барганда мен бул кыргыздын желеги менен биринчи пьедесталда туруш, ошол сезим, ошол жерде көз жаш, гимндин ойнолуп атканы мен үчүн баарынан баалуу болгон. Азыр эми саясатка келгенден кийин менин артымдагы ошол эле бүгүнкү күндө кыйналып аткандарга мен жол ачышым керек да. Жардам бериш. Себеби бизге ата-энебиз мамлекетке кызмат кыл дегенден кийин кайсы бир жагынан медицина тармагы, айыл чарба, спорт бир жагынан жардам беришибиз керек. Менин кесибим көбүнчө спортко түшөт. Ошол себептен спорт бул жакшы, келечек буунду таза генофондду, саламаттуу баягы дениң сак болсо, акылың тунук болот деп ошого мен жеткире албай атам да. Ошо Эдил Байсаловго деле жеткире албай койдум, Акылбек Жапаровго деле жеткире албай койдум. Качан гана Кыргызстанда спорт менен жаштарды өзүнчө бөлүп, комитет же министрлик андай болгондо деп бөлүп чыкмайынча бизде мындай тормузду алып тура берет депчи. Андай болгон, биз ал жолду басып өткөнбүз өз кезегинде. Баары бир бизди сыймыктандырган негизи спортчулар болду акыркы кезде. Биздин көдөнүбүздү өйдө кылып, баарыбыз сүйүнүп ошолордун тиги жеңиштерине. Алар алган медал жалпы Кыргыздын медалы болуп дегендей.
Бул багыттың туура экен Шайлоо. Эми Кыргызда биз кайсы жол менен баратабыз? Жана идеология деп баштап кеттиңер. Бизде идеологияны таптоодо ал жон тери менен сезилиш керек, жон тери менен. Ошого мындай бир көзүңүз жетеби? Биз акыры кыргыздар ошол өзүбүздүн жолубузду тандап, ата-баба алып келген. Анан аста жылып жана дүйнөлөшүү деген чоң саясатка, чоң дүйнөлөшүүдө мындай сыртта калып калбай бордюрда. Ошого кире алабызбы? Сөзсүз түрдө ошого жетишебиз, Кудай буйрса. Себеби жакшы ниет кыла берсек болот. Биз мына Турцияга барабыз, Японияда, Кореяда алардын идеологиясы кандай? Япондор самурай, өзүнүн үй бүлөлүк кодекстери бар. Кытайлардын өзүнчө дегендей. Бирок кыргыз улутунун кодекси кандай, идеологиясы кандай? Биз мурун Манастын 7 осуяты деп да жүрдүк. Айкөлдүк, табият менен таттуу мамиле деп. Мен азыр өкүндүргөнү, бүгүнкү күндө Кыргызстанда статистика боюнча ошол төрөлүү азайып атат да. Биз азыр 7 миллион болдук, башка мамлекеттер жыл сайын 5-6 миллиондон да эле көтөрүлүп кетти. Өзбекстан 35 миллион, Казакстан 25 миллион болуп элечи. Анан ошого мына Кыргыздын үчүн улайм, уругун көбөйтөм деген кичине жаш кыздарыбыз, карындаштарыбыз, анан мына Кыргыздынга бел болом деген уул кыздарыбыз деле миграцияга чыгып кетип жатат да бүгүнкү күндө. Ошолорду токтотуп, аларды иш менен камсыз кылуу, аларды мамлекет тарапынан сыйлоо, квартира берүү, жана айлыгын кармап, ошо ишке жумуш менен камсыз кылуу боюнча негизги идеология болуш керек деп эсептейм. Ооба, анткени өткөндө кыздардын сыртка чыгышына да каршымын дегенге чейин эми ал жанагы тиги эркиндикти, демократияны жакшы көргөндөр абдан каршы болуп сүйлөшүштү коомчулукта, бирок анын түпкү көтөргөн маселеңер туура да, түбүндө. Ошону биз мындай жалпак тил менен түшүндүрүш керек да. Жакшы жеткире албай калдык, бирок маселе алар биз 18-ге чыккандан кийин конституция боюнча каалаган жака бара беребиз деп атат. Биз айтып атабыз, каалаган жака барсаңыз барыңыз, бирок дарегин айтып коюңуз. Московский университетке тапшырдыңызбы, же Дубайда бир отелде иштеп атасызбы, же бир жерде пол жууп атасызбы, же инженер болуп кирдиңизби, же барып эле тагдырыңыз талкаланып, Кыргызстанга келиштен уялып, ал жерде айлыгыңызды ала албай кулдукчулукка кирип кеттиңизби? Буну мамлекет коопсуздугуңузду карап атабы? Чек ара кызматы, улуттук коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги, элчилик дегендей. Ошого биз мына күздөн миграция мыйзамдарын өзгөртүп киргизишибиз керек. 18-ден чыккандан кийин мына белин каты элек учурда сөзсүз эле Россияга барышты мода кылбастан Россияда 50 000 рубль алышат. 30 000 рубльды квартплатага берет, 10 000 рубльды тамак жеп 10 000 жөнөтүшөт. 50 000 сом экөө бирдей эле. 50 000, 60 000 сомдон бүгүнкү күндө тигүү сектери, кыз келиндер керек деп эле жазып коюп жатышат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол нерсени тапса болот мисалы. Бирок биздин психологиябыз бүткөн эле кетип калышты. Эми ал 30 жылдан берки келаткан психологияда, анткени ошого каршы альтернатива туурасында бир 2-3, мисалы мен эми экономист эмесмин. Ошо 30 жылдан бери 6-7 областтын ар бирине бирден завод салып койсо болот эле да. Жанагынча акчалардын бардыгы тиги Киргизия бирде жатат. Жанагы буржуй городоктордо жатат, үйлөрүн салып алган. Азыр кечиресиз, идеология боюнча ошол жаштардын агымы жана келечеги боюнча анан азыр Касманбетов мамлекеттик катчы. Мамлекеттик катчыбыз көбүнчө баягы Кыдыр акенин, анан улуу баягы биздин оюлалардын мындай бир кадыры бар инсандардын сөздөрүн айтып, анан кыргыздын кызы мындай болгон, жигиттери мындай болгон деп көп жерлерде мындай сүйлөп жатат да. Баягы төрөттөгү баланын кулагы качан ачылат дегенге чейин айтып берип түшүндүрүп атпайбы, анан кийин камчыны кандай сүдүрүш керек, кандай кармаш керек, бүт баарын. Ушул кыргыздын салты, наркы жөнүндө айтып жатат да. Ушул эле жерге биз кыргыздын үй бүлөлүк кодексин киргизишибиз керек болуп атат. Себеби дегенде кыргыздын идеологиясы үй бүлөдөн, балдар бакчадан, мектептен башталат да. Анан кыргыздар Кыргыздын идеологиясы курсактан башталат. Ошондой деңиз, мен жакшы жеткире албадым. Ошол курсактан, тамактан, кандан башталган кыргыздын идеологиясын ар бир кыргыз өзү Япондун, Корейстин, Кытайдын алдында турганда, еврейдин алдында түшүнүшүбүз керек. Биз улут катары калыптанганда
баягы дүйнөлөштүрүүдө алардын арасына кирип кетпестен кыргыз катары кайсы бир жерибиз менен көрүнүшүбүз керек. Ошонун бири ошол атадан, дасторкондон, энеден, сиздердей аттуу баштуу мындай коомдук ишмерлерден алган тарбиядан болот. Бул өтө чоң мындай жоопкерчиликтүү мамлекеттик деңгээлде ишти талап кылат экен деп эсептейм да. Мындай да бизде ата баба жакшы мурас калтырган, жакшы жерди калтырган, суунун башы кылган, нарк насилди калтырган. Биз аны кандай алып кете алабыз заманбапка? Ал бизден көз каранды болуп атат да, анан айрыкча мыйзамдардан, айрыкча аны кантип алып өтүп аткан өкмөттөн, анан анын өйдө кош кыйшына кандай мамиле кылып аткан сот системасынан. Бизде үчөө тең азыр аксап, жана велосипеддин 3 дөңгөлөгүндөй болуп, бири-бирин укпай турган кез. Адатта кыздарды жана кыздарга кылган кыздар чыгып кетпесин дегенди эгерде туура түшүнгөн кыргыз түбүндө бул абдан чоң иш. Анткени эгерде аял киши улут үчүн кызмат кыла тургандар кыздарды багыш керек. Ошондо гана улут. Анан жанагы биздин саныбыз азайып атат, башка өлкөлөр миллиондоп атат дейт. Жакында эле бир жигит айтат өзүңө окшогон менин кыйындардын бирөө. 2-3 аял алууга руксат бериш керек деп. Эми мен ушу сиздин оюңузду уккум келет жаштардын. Коомчулук менен талкуулай турган нерсе да. Себеби күйөөсү жашынан өтүп кеткен келиндер ар бир подъездде бирден болуп калбаш керек. Же болбосо күйөөсү өтүп кетсе, ал өмүр бою жесир жүрбөштөн мүмкүнчүлүгү бар. Ата баба жана тууралаш керек. Бирок эми ушуга арабтардын жана исламдын абдан бир күчөтүлгөн түрүн алып келбеш керек да. Мисалы дааватка кеткендер жолдон баратып эле үйлөнүп келишет экен. Ошол исламды билимсиз алуу фанатизмге алып кетет. Ислам негизи ибадат кылуу бул жараткан менен адамдын ортосунда болуш керек. Аны жеке мамилеси. Жеке мамиле да, экөөнүн ортосунда жеке мамиле болуш керек. Кийин жообу дагы өзү жооп бере тургандай. Анан исламга сөзсүз түрдө билим. Биз баягы Чубак ажынын Калыс деген бир шакирти чыгып атат азыр. Катуу Египетте туруп эле түз онлайн сабактарды берип атат. Ошол айтат, биз кийинки 20 жылга дейт, ошол аялдарыңарды урушпай чыдап койгулачы дейт. Аялдар болсо күйөөлөрүңөрдү урушпай чыдап койгула. Бирок аял менен күйөө бир билимдүү муунду калтыргылачы 20 жылдан кийин алтын доор келет. Сиздер балдарды врач кылгыла дейт. Билимдүү врач. Куран окусун, намаз окусун, хадис жатасын, бирок билимдүү врачтар жок болуп атат. Ошо медицина тармагында айрыкча кыздарды кыздар карай турган врач, балдарды балдар карай турган. Анан кийин окумуштуу кылгыла, ушул китепке, билимге көп көңүл бургула дейт да. Сугаргыла. Ал эми мындай үй бүлөлүк мамиледе бул чынында биз ата-эненин тарбиясын алган, ата-эненин батасын алган адам гана успешный бизнесмен, успешный руководитель болот экен да. Анан кийин биз балдарга сөзсүз түрдө эле укуктарын айтып үйрөтүшөт экен дагы башка жакта, бирок милдеттерин үйрөтпөй коет экен. Бирок биздин балдар өздөрүнүн милдеттерин билгенде гана атанын алдына өтүп баспа, аксакал келсе жогорку өткөр, анан кийин тике карап, оңурайып ата-энең менен урушпа дегендердин баары эле бул исламда дагы анан биздин ата бабабыздын өзүнүн деле тарбиясынан аркында бар да. Ушуна дагы өзүң суроого алып келдиң. Бизде эми кыргызда атасы тирүү киши сакал койбойт. Бул жазылбаган мыйзам бар. Азыр билбейсиң, 18деги баланын сакалы боруна түшүп турат, атасы кайкайып баягы Советтер Союзундагыдай турушат. Сиз дагы бешмал намаз окуган жигиттерденсиз. Ошол эле учурда машыгасыз, ошол эле учурда мыйзам кыласыз, ошол эле учурда костюм кийип жүрөсүз дегендей. Балким силерден башташ керек ушу жана бизде эми бул арабтар сакалды башка ниет менен коюлган. Мисалы мындай да, сакал койбой туруп деле, костюм кийип деле ибадат кылып, бирок мамилеңизди, жүрүм-турумуңузду шариатка түзөсөңүз болот. Анан эми сакал койгондун баардыгы кылмыш кылбайт, күнөө кылбайт деген туура эмес. Же
коюп алгандардын бардыгы деген туура эмес. Ар бир адамдын жүрөгүндөгү ишеничи Кудай менен жараткан менен түз өзү эч ким жокто түнү 3тө туруп алып отуруп сүйлөшүп анын экөөнүн ортосунда жараткан зат менен адамдын ортосундагы анын сакалына кийимине байланыштуу болбош керек. Сакалчандардын баардыгы кылмыш кылбайт деп эч ким гарантия бере албайт. Ал адамдын өзүндө болуш керек. Анан кийин сакал койбой эле ибадат кыла берсең сеники өтпөйт деген дагы жери жок да мисалы. Ошон үчүн бул нерсеге биз баягы өзүнүн багытында алымдар бар, муфтият бар. Ал болсо өздөрүнүн даватын жүргүзүп, бул багытта иштеш керек, кандай болсо туура болот. Бирок мамлекеттик кызматта биз баары бир жетекчилерибизден башкадан коркпой, коррупцияга барбаш үчүн баары Кудайдан корккон бир сезим менен жүрүш керек мамлекеттик кызматкерчи. Туура. Мыйзамданга коркпойт экенсиң, Кудайдан коркчу жок дегенде дейт. Азыр бүгүнкү күндө мына бүгүн бир прокурор кармалды. Өткөндө бир прокурор кармалды. Кечээ бир таможник кармалды. Болгону да 50 000, 100 000 доллардан. Билим берүү министри дейбизби, башка ар бир тармакта кармалып атышат да. Булар айтыш керек да, камчыбек ташыйып көрбөгөнүм менен мени Кудай көрүп турат. Мени СМБ прокурор көрбөгөнүм менен эртең мен жооп берем. Бул болсо бирөөнүн рызкысы деп. Анан ошол сезимди уюткулуп алыш бул ар бир адамдын сиз айткандай ошол эненин курсагындагы тарбиясына байланыштуу деп эсептейм. Мыйзамдарда бирок кээде катаал алыш керек да болот экен да. Биз бир мыйзам менен бир мамлекетти тоноп аткан, чыккынчылык кылып аткан, ошол бюджетке кол салып, аны урдап кетип аткан схеманы түзүп алган министрди бир колун кыя чааппы, же бир бармагын кыя чааппы, же бир каттуу эл силкине турган бир таасир ала турган наказанияны бербесек токтобойт окшойт деп да ойлойт. Системаны өзгөртүш керек, системаны. Ал эми чоң бир өзүнчө ойго түртөт, ал боюнча да өзүнчө сүйлөшөрбүз. Мен сизге ыраазычылык айтам, Шайлоо. Чакырсак келип, анан ичиңде ошол профсоюздун маселесин бир жылдан бери көтөрүп, анын акырында баягы мен ишенген жок элем. Бул бир токтомго келерине ишенген жок элем. Ишиңде ийгилик болсун. Эмне болгон күндө дагы жаштарда күч бар. Анан каруу бар да. Каруу деген кыргызда көп нерсени билдирет. Ошол ылайым ошол жана өзүң айткан максаттарыңа, бизге айткан, айтпаган максаттарыңа жет. Анан чындык менен дос болуп жүр. Аны менен көп киши дос боло албайт. Тайып кетишет. Мен ошол чындык менен дос болуп жүрөрүңдү каалайт элем. Рахмат Жылдыже, сизге да рахмат. Сиз эми курч журналист, таланттуу журналист, анан жетекчи катары коомдук ишмер, публицист катары, эл акыны дейбизби, жазуучусу катары саясатчыларды, президенттерди, бүт элге кызмат кылган, адилеттүү чечим чыгара турган адамдарды ушу сурооңуз менен багыт берип тарбиялап жүрөсүз. Анан бул өтө чоң эмгек деп эсептейм. Рахмат. Бирок биз депутаттар ошол элдин берген ишеничин парламентте уят кылбай иштешибиз керек. Анан негизгиси сиздин тилегиңиз мен үчүн бир өзүмө алган бир тапшырма деп эсептейм. Рахмат. Бүгүн эми сиз отурган жерге сизге чейин Адахан Кимсанбаевич келди эле. Бүгүн сага аванс. Аванс бердиңиз. Ошон үчүн ишиңде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу замандаштар, элдин байлыгы, элдин жасап койгон биз үчүн, биздей муун үчүн жасап койгон байлыгынын айланасында акыркы 30 жылдан бери көп эле сөз жүрүп келет. Ал байлыктарыбыз кайда кетти, эмне болуп атат, аны билген бар, билбеген бар. Ошондон жыйынтык чыгарып, ушул профсоюз уюмдарынын айланасында биздин канча байлыгыбыз эмне болуп таратылып кеткенин парламентте ушул 1 жылдан бери иштеп, бардык нерсеге көнүп, жамандыгында, жакшысын да угуп, анан акыры кечээ ошо пленардык чоң жыйынга чыгарган Шайлообек Атазовго дагы ыраазычылык билдирели. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.